Саламатсыңарбы, урматтуу окутуучулар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин сабактын темасы, биздин сабагыбыздын аты маалыматтык технологиялар. Сабагыбыздын темасы применение гипертекстовых технологий, веб-технологий. Кыргызчага которуп айтканда, гипертекстик технологиялардын колдонулушу. Практикалык ишибиздин максаты гипертекстик документтерди MS Word программасынын жардамында түзүү. Ушул тема боюнча бүгүн биз электрондук китепче же болбосо электрондук реферат түзүп даярдайбыз. Анда эмесе көңүл буруп турабыз видео сабагыбызга. Мен бул рефератты даярдоо үчүн алдым. Бул реферат, бул темабызды сыйынып кылып турабыз. Бул рефератыбызды чоңураак кылып даярдап алабыз азыр. Бул нерселер жазылды, бардыгы титулдук листибиз даяр. Примерно бул жерлерди баарын толтуруп койдук. Бул рамканы коюштун жолу. Бул жерден дизайнга киребиз. Андан соң бул жерден страницага киребиз. Андан кийин рисунок. Бул жерден тандап туруп, мисалы, бул рисунок болсун дейли. Бул жерден болсо применить к этому разделу только первой страницы. Биринчи страницабызга гана коюлат экен. Титулдук листибизге рамка коюлат экен. Бул рамкабызды да койдук. Эми бул жактан содержаниясы мына өзүңүздөр көрүп тургандай, номер страницага ар бир беттин номери пока жок экен. Номер коюш үчүн бул жерден вставкадын менюга киребиз. Бул жерде болсо номера страницы, андан кийин внизу страницы и бул жерден өзүбүзгө кандай удобный болот, ошого карап коюп алабыз. Бул жерде биз буну тандадык и номерибиз бул жерден ортого чыгып атат. Эми бул жерден содержаниябызды түзүп алабыз. Содержание деп жазып бул жерге и муну жерден по центру жайгаштырып коебуз. Андан соң ар бир подтеманы заголовок 1 кылып белгилеп чыгабыз. Бул жерде заголовок 3 деп турат. Бул жерде карайбыз, заголовок 1 экен, белгиледик. Эми кийинки темага өттүк. Бул жерден общая часть деп турат, белгилейбиз и главныйга киребиз. Бул жерден болсо заголовок 1 бул дагы белгиледик. Андан кийин теманын ичиндеги бөлүктөрү. Буларды болсо экинчи разряддагы темаларды заголовок 2 кылып белгилеп алабыз. Заголовок 2. Белгиленди. Буларды дагы ошентип белгилейбиз. Андан кийин буларды дагы заголовок 1 кылып белгилеп алабыз. Белгиленди. И буларды заголовок 2 кылып белгилеп алабыз. Бул жерден описание алгоритма деп турат бул жерде. Муну дагы заголовок 2 кылып белгилеп алабыз.
заголовок 2. Эми бул жерде 3-чү главага келип калдык. Заголовок 1 кылып белгилейбиз. Эми бул нерсе ичиндеги бөлүмдөрүн заголовок 2. Эгер бардыгын бир белгилеп коебуз десеңер, бул жерден биринчисин белгилеп алабыз. Ctrl клавишасын басып, кийинкилерин да белгилеп кете беребиз. Белгиледик. Бул заключенияны да заголовок 1 кылып белгилейбиз. И бул список использованной литературы темасындагы литератураларда заголовок 1 кылып коебуз. И бул жерден приложенияны дагы листинг программаны заголовок 1 кылып коебуз. Мына баарыңыздар көрдүңүздөр, баарын белгилеп даяр кылып алдык. Эми страницабыздын, документибиздин башындагы страницага барабыз. Пока бул белгилөөлөрдү өчүрүп турабыз. И бул жерден ссылки дегенге киребиз. И оглавление. Оглавление мына сиздер өзүңүздөргө жаккан мазмунду тандайсыздар. Мен бул биринчисин тандадым. Эми бул жерден ортого жайгаштырып коебуз. И бул жерге ссылки менюсун басып, оглавление. Мына биринчи оглавленияны тандадык. Мына көрдүңүздөр. Эгер кааласак башкача кылып өзгөртөбүз. Мындай кылып өзгөртсөк да болот экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерден анча-мынча кошулуп кеткен жерлери бар экен. Ал нерселерди өчүрүп таштайбыз дагы. И биз бул жерден оглавление дегенди да өчүрүп коебуз. Бул жерде содержание деген жазуубуз турат. Ошон үчүн и бул жакшыраак, чоңураак көрүнүш үчүн чоңураак кылабыз шрифти. Бул жерден абзацты да чоңойтуп коебуз. Мына 1,5 кылып. Мына бул жерде бардык подтемаларыбыз бул мазмунга чыкты. Эми бул мазмунда түзүп алдык, сохранить кылабыз. Эми бул жерге мына курсорду алып барсаңыздар,
текущий документ, нажмите Ctrl и щелкните ссылку деп жатат. Бул жерде биз барып туруп мына экинчи главага өтөбүз десек, мына экинчи подтемага барабыз курсор менен и Ctrl-ду бассак, мына курсор формасын өзгөртүп атат. Ссылка катары басабыз. Мына вот экинчи главага өтүп атабыз. Бул жерден баарын түзүп алдык. Эми бул жагын өзгөрүп кетиптир титулный листибиз. Муну да ортого жайгаштырып бул жерден абзацтан мында 1,5 кылып коебуз интервалды абзацта. И бул жерде болсо ылдыйраак түшүрүп коебуз. Андан соң содержаниябыз түзүлдү, баардыгы түзүлдү. Эми файл сохранить как дейбиз. Сохранить как текущая папка боло берсин, рабочий столдо турат эле. И бул жерден биз документибиздин расширениясын өзгөртөбүз. Так, веб-страница HTML белгилейбиз. И сохранить. Вот биздин веб-страницабыз даяр болду. Бул жерден кийин ачканыбызда мына вот бул рефератыбыз Word документте даярдалган. Бул болсо вот веб-страницабыз. Бул жерде мына эки бул ичинде файлдары менен ичинде эмне сүрөттөр болсо баардыгын ичине камтыйт. Экөө бир папкада болуш керек. База данных Delphi ачып көрөбүз. Бул жерден окей. Биздин электрондук рефератыбыз даяр болду. Окей, көрөбүз. Кайсы ссылка, кайсы тема бизге керек болсо, кайсы подтема мындай кылып басып, ичине кирип көрө берет экенбиз. Кайра өйдөгө кайтыш керек болсо, башкы бетке кайтыш керек болсо, home кнопкасын басабыз, башкы бетке келебиз. И бул жерден содержаниядан каалаган темабызды, подтемабызды таап басып окуй беребиз. Окей. Ушуну менен бүгүнкү видео сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин, кийинки практикалык ишке ушундай кылып электрондук китепче же электрондук реферат кылып баарыбыз түзүп келебиз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.